Манкейс Катар кандайсыңар? Анжелика Хайрат, Анжелика блогер келин деп канча айдан бери деп нелер кылбадык. Билет алгам, супер вип эмес. Еще спонсорлар катарына кошулуп, партнер катары келгенбиз. Bir ay мурда билет алып, кыйналып, сууктун күнүнө карабай келип, bir сутка форма издеп, иттей болуп, эсиз канча энергия, канча убакыт, канча акча кетирип, Лейликтин чегарда 1000 километрден келип, эртемен саат 10го чакырылганбыз. Позор эле болдук да. Саат 10до киргенбиз. Элестеткиле саат 10до кирип, саат 6да чайга чыккыла деген. Даже фуршет дагы болгон жок. Эч нерсе берген жок. Сууду да сурап жүрүп өзүбүз арраң мохито суу койду. Бир гана суу, башка эчтеге даже короче эчтеге жок да. Анан чай саат 6да деди. Бизге программа түшүндүрүп айтылган эмес болчу. Саат 6да биз өзүнчө ач калып, башыбыз айланып, көзүбүз капкара болуп, кулакка эчтеке жакпайт. Эми элестеткиле саат 10дон саат 6га чейин биз абсолютно эч нерсе кылган жокпуз. Бизге бирден ведущий берип койгон, какой-то бир психологический игра ойнотту. Болгону бирден вопросубузга ашып кетсе калган кыздар 2ден вопрос берди, ошонун жообун алды. Мисалы, мен өзүм кантип тапсам болот, мен акчаны кантип тапсам болот, мен быйыл ушундай, мен максатым деген мааниде гана игра болду. Саат 10дон 6га чейин элестеткиле. Кулакка эчтеке кирбейт, эч нерсе жакпайт, курсак ач. 6-ны күтөбүзбү? Саат 6да кирип барсак ресторанга. Только 20 миңден төлөгөн супер виптин ээлери чай ичет, силерге чай жок деп кой. Курсак ач, саат 6га чейин отурганбыз, эчтеке жебей, көзүбүз капкара. Эми акчасына сатып алайык десек, сыртта да по-моему, бир эме экен да. Жаңы зданиялар экен, магазин көрбөдүк да. Ана эми көргүлө да. Алар саат 6да кирип кетеби чайга. 20 миңдиктер чайга кирип кетет, даже 10 миңдиктер да чайга кирген жок, фуршет эме кылган жок да. Ошентип саат 6да бизди чайга киргизбей коюшту. Биз өзүнчө партнер катарында кирген жокпуз. Билеттин эс катарында кирген жокпуз. Саат 7де эми башталат деди. Кечки шоу башталат деди. Аны күтүп отурсак, ал жерге да силер кирбейсиңер, кирсеңер кайрадан 3 миңден төлөйсүңөр деп. Короче, билбейм. Баардыгы чыгып кетти бүт жактан. Мен андай минепрети вообще көргөн эмесмин өмүрүмдө. 3 миң сомдон билет алып баргандар силер уттуңар. Действительно силер уттуңар. 10 миң сомдук, 20 миң сомдуктун разницасы чайга киргени болду. И Турцияга билет бесплатный ушунча билет ойноту. Ал бесплатный эмес. Мен силерге гарантия берем. 100% бесплатный эмес. Андай билет менде дагы бар. Мен духи алып утуп алганмын аны. Туда обратно билетиңерге 30 миң төлөйсүңөр, страховкага 10 миң төлөйсүңөр. Ал жерде 5 жылдыздуу мейманканада завтрак эле берет, обед ушунда өзүңөр төлөйсүңөр, башка жака басканыңарга төлөйсүңөр. Минимум 40-50 миң 40-50 миң эме кетет. Минимум 40-50 миң акча кетет. Ал эч кандай бекер эмес. Кыскасы, билбейм, ошо Лейликтен ушул жака келип, ушунча ора, ушунча акча, ушунча энергия, ушунча мээнет. Вообще. Андан көрө Турцияга эле барып келсем болмок экен. Чубак ажында айткан сөзү бар го, төө берсе жибин кошо бербептир деп, баардык адамга бирдей жагыш, чын да кыйын да. Анан бул нерсе эми бул кетип аткан нерсе той эмес да, биз тойго барсаң тоюп бар деген да сөз бар го. Ошо тамак жеш үчүн эле барганбы билбейм. Биринчи ошол оюну аябай жакты. Андан кийин мен випке бардым.
тамак бизге берилди. Сонун тамактары берилди. Мен сторисимен дагы киргизип бөлүшүп атканмын. Биринчи, экинчи, үчүнчү салаттары менен, десерттери менен, сонун напитоктары менен аябай сонун курсакты зыңкытып тойгозуп чыгып, андан кийин дагы шоу программалары болду сонун. Ошончо келинди Турцияга путевка кылып берди. Дагы эмне кылыш керек дагычы? Ошол. Анан мага да сонун плюсу охватым, инстаграмда активим мощный көтөрүлүп келди. 5000 подписчик топтоп келдим ошока барып келген келечи. Бул сонун да айымдар. Мен лично ыраазымын.